Algaçkı appak barak depterim esimde ecekeler mektebim jettelip koldan alıp gülün alıp Akırkı жылдардагы кылган иш-аракеттери көңүлгө толорлук, мектепте дагы чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Эми биздин мектепте иштеген 2 мугалим жөнүндө сөз кылсак, бири Айдарканова Чолпон жана Абдрасулова Венера. Чолпон башталгыч класстардын мугалими, тажрыйбага ээ болуп, өзүн жакшы мугалимдердин катарына коссок болот. Балдар менен жакшы иштеп келе жатат. Ал эми Венера болсо ушул биздин мектепте 11 жылдан бери иштейт. Уюштургуч, окуучулар менен тил табыша билген мугалим. Sen bolso jaşıl çalar degan so'zni yaz. Sen bolso jalbırak degan so'zni yaz. Jalbı. Мектепте мен 20 жылдан бери эмгектенип келатам. Биринчи башталганда эле мен китепкананы алгам. Ошо китепканадан баштап, анан жогорку класстарга мугалим болуп иштедим да. Анан өзүмдүн кесибим бирок начальник класста алганыма быйыл 3-жыл болду. Бирок ортодо да атырбак 6 жыл мурун дагы бир класста алып, начальник класстан баштап 4кө чейин окуттум. Андан кийин кайра мугалимдер жоктугуна байланыштуу кайра башка предметтен берип кеттим дагы. Анан ортодо 2 жыл атырбак болуп калды. Анан кайра башталгыч класста алдым. Бул классты мен 0 класстан бери алып окутуп келатам. Балдарым саны аз эле, 15 болчубуз, быйыл 13 болуп калдык. Бардыгы тең жакшы окушат. Бир 3-4 эле окуучубуз кичине жакшы боло албай атат. Калгандарыбыз жакшы, бардыгынан жакшы. Бардык предметтен жакшы окушат. Учук деген ката кетиптирсиң сен. Өкөнү чогуу жазып коюптурсуң. Өкөнү окшуштар. Эделе бүгүнкү майрамыңызда мен сиздерди куттуктайм. Эже сизди жакшы көрөм. Чолпон эже, майрамыңыз менен майрамыңызга мен куттуктайм. Мен сизди жакшы көрөм. Эже, майрамыңыз менен куттуктайм. Мен сизди жакшы көрөм. Бүгүнкү мугалим күнү менен куттуктайм. Чолпон же майрамыңыз менен куттуктайм. Денсаулыкта болуңуз. Балдарды эмки бизде балдарды болгондо окуткуңуз жакшы. Нолевой класска келгенде балдардын бардыгы эле негизи эле апалары менен келишип эле, анан кийин сабакка көп деле эме кылышпайт да, баягы үйлөрүнө ылдам эле кеткилери келип, мен деле окуучуларым арасында ыйлагандар болду. Бирок буларды мен азыр кантип айтсам, буларды баары бир все равно мен жакшы көрүп, булардын баарын тең өз балдарымдай кабыл алдым да. Ошондуктан ылдам эле көнүшүп кеттик булар менен. А берки мурунку 0 класс, мурунку 1 класс, быйыл 6 класс болуп атат. Алар кичине көнбөй, бала бакчагалар аз окуучу барып, көпчүлүгү үйдөн келген балдар болчу да. Булардын болсо көпчүлүгү бала бакчада барып, анан келгендиктен булар ылдам эле көнүп кеттик. Ылдам эле көнүп, ылдам эле бири-бирибизди түшүнүп кеттик да. Азыркы учурда ушул күндө 23-24 окуу жылында биздин мектепте 18 мугалим эмгектенет. Алардын ичинен 5 атайын орто мугалимдер, калгандардын баары жогорку билимдүү мугалимдер. Анан кийин биздин мектепте дагы бул окуу тарбия иштеринен тышкары тарбия иштери жакшы ийгиликте жүрүп жатат. Тарбия иштери боюнча азыркы күндө бизди жетектеп аткан Абдрасулова Венера Майрамбековна мектепте иштегенине 19 жыл болсо дагы жакшы ийгиликтерге жетип атат. Мисалы, Кыргызстан боюнча жана туризм боюнча барып биздин райондон биринчи байгеликти алып келишти. Окуучулар дайыма
ушул райондук областтык катышуучуларга барып жакшы ийгиликтерге жетип атат. Окуучубуз манас айтуу жагынан дагы республикалык деңгээлге чейин жетти. Ушундай жетишкен ийгиликтер менен биздин жетекчибиз Кенжеоглу Орункүл Аманынан бирдикте мектебибиз ушундай жакшы ийгиликтерге жетип атат. Мугалимдик кесипти кичинемден эле мугалим болом деп кыялданчумун. Көчөдөгү балдарды, кошунанын баарын отургузуп алып, аларды окутуп, аларга баа коюп, ошондо эле иштеп, ошондо эле мугалим болом дечимин. 2003-жылы Ишеналы Арабаев Кыргыз мамлекеттик университетине тапшырып, ушул педагог болуп, мугалим болом деп тапшыргам. Мектепте иштеп, организатор болгондон кийин балдарды туристический лагерьге алып бардык. Край таануу боюнча ал жакта 4 жыл катышып, 1-жылы катыштык, 2-жылы 3-чү орунду алдык, 3-жылы 1-чи орунду аркалап келдик. Ошол жака райондон буйрук келди бизге. Ошол аркылуу команда түзүп, анан ошол команданы алып барып, бир жума тала шартында жашап, ошолордун шарттарын баарын аткарып, анан 1-чиликке чыгып келдик. Биздин мугалимдер, сиздерди мугалимдер күнүңүздөр менен куттуктайм. Сиздерге бакубат жашоо, сиздер көп жашаңыздар, оорубаңыздар, бактылуу болуңуздар, эч качан оорубаңыздар жана биздин жаныбызда биз менен сыймыктанып көп нерселерди алыңыздар. Мен Асан Тилекеев атындагы орто мектебинин 5 класс окуучусу. Мен мугалимдерге бакыт тилейм. Алар бизди окуткан жана бизге билимдерди берген. Биз алар менен сыймыктанабыз жана биз мугалимдерди куттуктайбыз.